Үчүнчү модулдун токой тилкелери жана агролесомелиорация сабагына кош келиңиз. Бул сабак токой менен эгин талаасынын ортосундагы жээк токой түшүнүгүнө киргизет. Ал токой, тилке же катар тизилген бир нече дарактын коргоосундагы кадимки эгиндердин айкалышы болушу мүмкүн. Токой тилкелери суунун запасын сактоо максатында эгин талааларында токой дарактарын катар-катар отургузуунун эң маанилүү натыйжасы. Анткени көлөкө түшүрүлгөн талаада жаралган микроклиматтар сууну сактоого жардам берет. Бул микроклиматтардын натыйжасында түшүмдүүлүк жогорулап же катаал кургакчылыктарга туруштук берүү жөндөмү жакшыралат. Агролесоводство боюнча атайын мыйзамдык жобо зарыл. Анткени токой кодекси менен башкарылган токой режими сунушталган түрлөргө же токойдун алмашуу мөөнөтүнө карата өтө талапчыл. Агролесоводство боюнча атайын мыйзам болбосо, ошол жер токой катары эсептелип, түшүмдү жыйноого тыюу салынышы ыктымал. Атайын мыйзам агролесоводствонун өзгөчө максаттарын эске алган. Токой чарбасы менен айыл чарба эрежелериндеги карама-каршылыктарды чечкен бирдиктүү укуктук алкакты камсыз кылып, аны кабыл алууну жана өнүктүрүүнү колдойт. Бул сабактын окуу натыйжалары токой тилкелерин пландаштырууда жана башкарууда колдонулуучу принциптерди жана практикалык тажрыйбаны түшүнүү. Борбордук Азиядагы токойчулар менен натыйжалуу диалог жүргүзүү аркылуу талаа чөлкөмдөрү үчүн ылайыктуу токой тилкелерин иштеп чыгуу. Негизги экологиялык чектөөлөрдү аныктоо жана токой тилкеси долбоорлорунун ишке ашпай калышына алып келиши мүмкүн болгон тобокелдиктерди таанып билүү.